Урматтуу айымдар, бүгүнкү мастер-класс ушул курточкага арналат. Курточканын токуганын, кантип жипти миксовать этип жасаганын, андан кийин кантип коздогон, аны ушундай чачыктарын кантип жасаш керек, ошол үчүн бүт түшүндүрүп, бүт ушул мастер-класска полный киргизгенге аракет кыламын. Саламатсыздарбы? Мен Нурия Исакова, сиздер Кыргыз каналындасыздар. Урматтуу айымдар, бул негизи куртканы мен кандай кылып жибин жасадым. Мен секонд-хендден полвер алдым, баягы ачык өңдүү полвер алдым дагы, анан аны сөгүп, жиби мага жаккандан мен аны сөгүп туруп, анан өзүм бир моток жип кылып жасап туруп, андан кийин мынтип карасам, бирке жибин составы жакшы, бирок жукараак болуп калды да. Анан ага в обязательном порядке сиздер дагы бир жип кошуш керек да. Менде королевский махер бар болчу, мен ошондой бир кыска эле мындай курточка токуйн деп өзүм аябай пландаштырып жүргөм. Эми ошол королевский махерди алып туруп, мен жана жипти коштум. Жипти кошуп туруп, миксовать этип туруп, анан ушул мынакей көрдүңүздөрбү? Ушундай эме болуп калды да, эмеси фактурасы абдан жакшы болуп калды. Королевский махер жүн берди, тиги секонд-хендден жасаган жибин болсо, бунун составында абдан жакшы, составы жакшы экен. Анан экөөнү кошкондон кийин башкача, өзгөчө, өзүм тандап алган, өзүм жасап алган жип болуп калды. Ошол жипти алдым дагы, ал калың болгондон кийин калың спица алып туруп, андан кийин мойнунан 60 петля алдым дагы, 60 петляны бөлдүм. Өзү токуган техникам болсо реглан погон. Реглан погонду кантип токуш керекти мен видеолорду сиздерге тартып бергем. Анан эми ошол видеолорду тартып туруп сиздерге бүт түшүндүрүп, бүт баягы санап, петляларын санап бергем. Бирок ал жиптер жукараак болчу. Бул жип болсо калың болуп калды. Андан кийин калың спица менен токугандан кийин мунун мойнунан 60 гана сантиметр, 60 гана петля алдым. 60 петля алгандан кийин 60 петляны кантип бөлүш керекти мен азыр кагазга бүт чийип көргөзүп беремин. Коркпоңуздар. Калың жип менен токуганда эмнеси жакшы, эмне менен биз утабыз, бул бат токулат. Абдан бат токулат, кооз болот. Анан мен муну баягы вытянутый петли деп коет. Ич жагынан токуганда лицевой изнаночный току беремин, а сырткы бетине келгенде, лицевой жагын токуганда лицевой петляны мен токубай туруп, мындай чоюп кетем да, вытянутая петля деп коет. Ошо менен токудум, андан кийин моундай чачыктар жасаганды азыр дагы түшүндүрүп беремин. Анан бул эмени кийизин кантип кыркыш керек, кантип тамдаш керек, анан кантип тигиш керек, ошого чейин азыр сиздерге бүт түшүндүрүп беремин. Бул кийиздеринин кыркып алып туруп, анан жипке инеге жипти саптап эле сиздер бул токулган курточканын үстүнө коесуздар да, мына столго мынтип жайып туруп, анан ине менен көктөп тигип кетесиздер. Ич жагы абдан сонун, эч бир тигилиши көрүнбөйт, ич жагында абдан жашынакай болуп көрүнүп калды. Бир дагы тигилиши көрүнгөн жок, анткени муну мен калың кылдым. Калың кылгандан кийин бул ошол баягы ошондой тиккенге мүмкүнчүлүк берди да. Урматтуу айымдар, жеңи 3/4, этеги кыска, мойну болсо жакасы бар, бир 5-6 сантиметр жака бердим. Андан кийин моундай брошка менен мынтип тагып коюп койсо болот. Урматтуу айымдар, коркпоңуздар. Бул курточканын токуганы абдан жеңил, оңой, 2 күндүн ичинде бүтүрүп коюш абдан эле мүмкүнчү болот экен да. 2 күндүн ичинде мен токуп койдум. Андан кийин бахраманы болсо джинс деген жип менен жасадым, коздодум. Арт жагы болсо мынакей, арт жагын көрдүңүздөрбү? Арт жагы ушундай. Абдан сонун. Көрүнүшү да абдан сонун. Кийгенге дагы жакшы. Анан бул калың болгондон кийин мен эч кандай бир топчу кылган жокмун. Бир гана эмени брошка менен эле топчулап коесуздар, болду. Ошо менен бул куртка жеңил, оңой, 2 күндүн ичинде бүтөт.
эми баягы даярдаганыңар бир күн кетсе, жиптердин баары дайындап, пландаштырып, схемаларын тамдап, анан кийин баягы кайсы эме регланын схемасын баарын санап, петляларын баарын санап, анан жашынакай кылып токуп алсаңыздар болот. Бул курточка оңой, жеңил и кооз да болот. Эми мен сиздерге жакыныраак анан схемасын көргөзүп берейин деп атам, кантип тартканды. Сиздер мурунку видеолордон көргөнсүздөр, моундай мен сүрөтүн тартып, бул эми моюн жагы, жаккасын токуйбуз, бир 4 сантиметр жакка токуп туруп, анан кийин реглан погонго өтөбүз. Реглан погон деген мындайынан токулуп, погону өзүнчө токулат, анан бирде уже имитация вточного рукава деп коет. Анан кийин биз азыр петляларын биринчи могу жерде петлянын санын бөлүп алалы. Мен өзүм негизи бирге 6 петля алдым, но погонуна 6 петля алдым. Бул общий эмеси 60 петля. Общий саны, но петлялардын набору 60 петля. 60 петляны мен бирде 6 петля, бирге 6 петля, анан многул өзү реглан погонуна мен 2 петлядан кошкум да. Ошондо многу жерде 2 петлядан кетет. Бирде 2 петлядан кетет, бирде 60 петлядан 10 петлядан 20 петля кетет да, мынакей. Общий саны 60, булар 10, 20 алабыз. 20 алганда 40 петля калат. Ошондо могул жериндеги петлялар алды арты 60. Биз бирден баягы ростокту жасаш үчүн, моундай ростокту жасаш үчүн биз деген бирден 2 жолу разворот кылам мен. Бирден разворот кылынды да, погонунун өзүндө разворот болот. Ошондо биз бул жака келатканда бирден бир кошобуз петляны. Кайра бул жака келип туруп бирден дагы бир петля кошобуз. Анан кайра бул жагынан кайра кайрылганда дагы бир петля кошобуз. Бул жака келип туруп токуганда дагы бир петля кошобуз. Ошон менен биз кайра бул жака келгенде дагы бирди кошобуз. Бул эме экинчи разворотуна келгенде кайра бул жерден дагы бир кошобуз. Бул жагынан дагы. Эми мен сиздерге түшүндүрүп берейин. Мындайынан алабыз. Мынакей. Токудук. Мынакей. Бирде бир петля кошулду. Кайра биз кайрылганда бирден дагы бир петля токулат. Ошон менен биз мындайынан кайрылып атабыз арт жагына. Кайра келип туруп бирден дагы бир петляны токудукпу? Бирден эметтик, кайра разворот кылдык. Кайра разворот кылып туруп, бул жагынан дагы бир петля токудук. Бирден дагы кайрылдык. Кайра мындайынан разворот кылдык. Дагы бул жерден дагы коштук. Ошон менен биз алдына келгенче бирден дагы кошобуз. 3 разворот кылабыз. Алды жагынан дагы. Моюну мындай тоголок болушу үчүн биз бул жерден дагы кошобуз алды жагынан. Бирок арт жагында ростокту кылыш үчүн биз 8 петля кошобуз. Ошондо бирдеги 40 петляны 2-ге бөлгөндө 20 петлядан болот. 20 петлядан болот. Бул жагынан 8 петляны биз алабыз, 12 петля болот. Бул жагына 8 петляны кошобуз, 28 петля болот. Алды жагы 28, арт жагы 12 петля. 12 петля болот. Ошон менен биз мына бөлөбүз. Алды жагы 28 болсо, бул жеринде бизде мен мо жагын айтып атам, көрүңүздөрбү? Алдын биз 2-ге бөлдүк. 2-ге бөлгөндө бул жагында 14 петля, бул жагында 14 петля. Ошондо бирде 14, бирде 2 бирде кетет, 6, много 2 регландын өзүнүн петлялары, биякта 12.
Биякта кайра 2 петля, бирде 6, бирде 2 петля, бирде 14 петля. Ошондо бизде мындай болот да, баштаганда эле 14 петля, анан кийин регландын 2 петлясы, мен мындайынан тоголок кылып кармат эмет коеюн. Анан погондун 6 петлясы, кайра регландын 2 петлясы, кайра 12 петля, кайра регландын 2 петлясы, кайра погон 6 петля, кайра регландын 2 петлясы и кайра 14 петля. Мынакей 14, 12, 6, 2, 12, 2, 6, 2, 14. Көрдүңүздөрбү, ушунун санын бардыгы 60 болот. Бирде 10, бирде 10, бирде 14, 14, бирде 12. Бул арт жагы, бул экөө алды жагы. Мынакей, алды жактагы. Бул погон. Погондун эмелери. Бул тоголок кылып бөлүп койгондорум, бул регландар. Ошондо мен сиздерге мындай кылып азыр түшүндүрүп берем. Мынакей, бирде бул жагында мындайынан алайынчы. Мынакей. Бул жагында 14 петля, бирге келгенде 2 петля, бирде 6 петля, бирге 2 петля, бирде 12 петля, кайра бирде 2 петля, бирде 6 петля, бирде 2 петля, бирде 14 петля. Болду, ошон менен биз жакадан кийин бөлүп алып туруп, бөлгөндөн кийин токуп кете беребиз. Токуп кете беребиз. Токуганда биз реглан погондун өзүнүн схемасы мындай. Бөлгөндөн кийин погонун мындай кылып токуйбуз. Бул вточной рукав. Имитация вточного рукава деп коет. Мен сиздерге азыр мынакей. Көрдүңүздөрбү? Эми погондун сыртынан кошобуз. Погондун ар бир катарында сыртынан кошобуз. Ар бир катарына сыртынан кошобуз. Ар бир катарга сыртынан кошуп, ар бир сыртынан кошобуз. Бул жерде болсо ичинен кошобуз. Бир катарда кошобуз, бир катарда кошпойбуз, бирок ичинен кошобуз петляларды. Прибавка петель с внутренней стороны. Прибавка петель с внутренней стороны деп коет. Мынакей. А бул жерде болсо эки жагынан кошобуз. Бир катарды калтырып, бир катарды через один кошобуз. Ар бир катарында. Ар бир катарга кошобуз. Мынакей. Түшүндүм? Жашнакай? Ушундай жашнакай кофточка токулуп калат. Токуп бүткөндөн кийин мунун баардыгын коздойбуз. Сиздер билесиздер, мен мунун баардыгын баягы мага кийимдерден калдыктар калат, обрезкалар. Войлочные обрезки деп коет. Ошолордон нашивать этем. Бул токуп атканда эле мына бахромасын, чачыгын токуп кетем. Жиптерди кыска кыркып эле, анан бул жакта жипти эки жипти бир токотпойму, калыңдатып. А бул жактагы ушундай чачыкты жасаш үчүн мен болсо буну дагы башка өңдөгү, мына ачык көк өңдөгү жиптерди кошуп туруп токуп кетем. Мына иш жагынан көрүнүп атат, өңүнөн билинип туруп, көрүңүздөрбү? Бул жанагы ачык көк өңдүү жиптер кошулганда ушундай болуп токулуп кетти. Калыңдыгы
билинет бир аз, бирок өтө эмес. Бирок мен ошо чачыгы үчүн, ушуларды бахрамалар үчүн ушинтип кошуп кеттим. Ар кандай узунураак кылсаңыздар бияка чейин токулат, кыскараак кылсаңыздар мондай болуп чачыктар. Бул алдында дагы, артында дагы ушундай чачыктар бар. Көрүңүздөрбү, мынакей. Анан мен мындай кийиздерди то эме тигип коем, жашнакка алып. Анан бул өзү негизи королевский махер, өзү негизи бул жүн эле да, жүндүн катарына эле, жүндөн эле жасалат да, эми махер эчкинин жүнүнөн ирилет, анан бул өзү да жүн, анан бул кийген сайын бири-бирине кирет булар, кирип кетет, баары бир кирип, жашнакка болуп көрүнүшү да жашнакка болуп калат. Кийген сайын булардын баардыгы бири-бирине кирип, жашнакка болуп эмет калат да. Мындай чачыктары менен коздоп, жеңдерин ушундай кылып коздойсуздар. Мынакей, бияка мен чачык кошкон жокмун. Өзү курточка калың болгондон кийин мен алдын эле ушундай кылып коздоп койдум. Эми баягы мен дагы да айтып кетем, ушу second handтен алган жип эмени свитерди сөгүп туруп, анан ушу королевский махерди коштум, анан джинс деген жипти, турецкий жипти кошуп, мына үч жиптин түрүнөн жашнакай ушундай калың курточка, 2 күндүн ичинде токулган курточка. Анан эми мына коздогонуна дагы бирке убакыт корутсоңуздар, эми 2-3 күндүн ичинде ушундай жашнакай курточкаларды токуса болот. Жылуу, абдан кооз, жашнакай, көрүнүшү дагы жакшы, кийгенде дагы эми удобный аябай кийгенге. Анткени регланы погон ушундай курточкаларга негизи реглан погон жакшы. Анан свитерлерге да жакшы ушул. Анан мен бул калың свитерди, калың куртка токуган үчүн буну калыңыраак специя алып туруп, ошо менен эле токуп эмет кеттим.